Салам достор, ассаламу алейкум агайым тугандар, байкелер, эжекелер, биринчи коомдук каналда сиздер үчүн Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыз старт алды. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кыргыз элим, кыргыз калкым, бардыгыңыздарды кичинекей бөбөктөргө өзгөчө салам айтып, келиңиздер жалпы ушу бизде теледи көрүп отурган ата-энелер, үйдөгү балдарды куттуктап койлу. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Мынакей сиздер күтүп, чыдамсыздык менен күтүп жаткан Салам Кыргызстан берүүсү кайрадан сиздер менен. Биз менен бирге болуңуздар. Кичинекей бөбөктөрдү майрамыңыздар менен деп куттуктап кетебиз. Туура достор, сиздерди көрмандарыбыз жана теле көрүүчүлөрүбүздү көпкө күттүрбөй, биз баштадык. Салам Кыргызстан. Жамгырда чуркап жүргөнмүн, жадабай ойноп күлгөнмүн, карлыгач болуп учканбы балалыгым. Баягы тунук жок сезим, каякта калды жок кезим, кайрып бир алар күч барбы балалыгым. Канча Acayip күндүн биринде, акырын мага берилинде, качтыбы алтын балыктай балалыгым. Асманның ачык жайырдай, алыска кетпей чалыкпай, жүрө бер жайнап бактылуу балалыгым. Канча жадабай ойноп күлгөнмүн, карлыгач болуп учканбы балалыгым, балалыгым. Назира. Ау, жаштар биздин келечегибиз. Кыргыз өзү негизи башкача калк келет экенбиз. Мен көрбөсөм, балам көрсүн, балам ичсин, балам жесин дейт экенбиз. Бала үчүн биз жаныбызды да бергенге даяр экенбиз. Мынакей бүгүнкү кыргыз элибизди балдарды коргоо күнү менен кызуу куттуктап кетпейлиби, Куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен кичинекей бөбөктөр. Бала демекчи, мынакей бул бала сен дагы, мен дагы 18 жаш көп айга чыксак дагы өз ата-энебизге дагы эле балабыз. Анда болсо сен дагы бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Сенин дагы майрамың менен. Дагы бир жолу кичинекей бөбөктөр, майрамыңыздар менен жашасын Кыргыздын келечеги. Ошондой эле мынакей бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коноктору кичинекей таптаза сени менен жана мени менен жана Санжар менен баарлаша турган биздин бөбөктөрдү тосуп алалы. Ал бөбөктөр бир гана таптаза, татынакай бардык эле бөбөктөргө окшош, бирок өзгөчөлүгү бар. Ал биздин таланттуу келечектеги татынакай, биздин атактуу бөбөктөрдү кол чалар менен тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын
Кичинекей бөбөктөрүбүзгө арналган бүгүнкү чыгыбызда, бүгүнкү берүүбүздө биздин кичинекей кесиптештерибиз чыкмакчы. Биринчи коомдук каналдын Баластан аттуу каналынын алып баруучуларын залыбызга тосулабыз. Албетте эле сиздердин кол чаңыңыздардын астында. Келиңиздер жигиттер. Канекей майрамдык маанай береңиз биздин татынакай. Бийлеп чыгабыз, бийлеп чыгабыз. Майрамыңыздар береді. Келгиле бул тарапта бир карагыла. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, эгерде тааныбай калгандар болсо, биздин ымыркайлар бул албетте эле кичинекей бөбөктөрүбүзгө татынакай берүүлөргө алып барган жана биздин кичинекей жаш кесиптештерибиз Баластан каналынын алып баруучуларына дагы бир кол чаап койсоңуздар. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сүйүнүп атабызбы? Жыргап атабызбы? Анда бул жакка отурабыз. Кош келипсиздер биздин Майрамыңар кичинекей менен. татынакай таланттуу биздин кесиптештер. Майрамыңыздар берен. Кана, моуну ортого ала алабыз. Биринчи таанышып өтөлү. Анткени кээ бир теле көрүүчүлөрүбүз тааныбай калышы дагы мүмкүн. Кел, ортодогу баатырдан баштайлы. Атың ким? Канат. Канчадасың, Канат? Мен 6-дамын. Эмне кыласың? Каякта иштейсиң, Канат, сен? Мен буакта китекеде алып баруучумун. Ай, азаматсың. Канча болду алып барганыңа? А? Канча болду алып барганыңа? 4 жашыман баштап алып барып баштадым. 4 жашыңан баштаппы. Дагы Анан эле ыйыны кетейин. сүйлөөлексиңби? Азыр канчадасың? 6да дедің, 2 жылдан бери алып бараткан турбайсыңбы? Телевиденияда демек Гүлжан Атаканова караганда тажрыйбасы көбүрөөк окшойт бул баланын. Анда болсо келе жаныңыздарга бөбөктөр менен да таанышып коелу. Кызыл бантикчен татынакай биздин сулуу кызыбыздын аты Назик. Назик. Экөөбүздүкү бир аз окшошуп кетет экен. Назик, канча жаштасың? Мен 10 жаштамын. 3-классты бүтүп атасың. Ооба. Гүлжайна. Жок 4 классы. Азамат, азамат. Канатка ушинтип, канча жаштасың деп айтса, бул кичине чоңоюп калып, канча жаштасың? Назик, сен эмне жумуш кыласың? Мен ушу Баластан каналындагы Барым билим келет көрсөтүүсүн алып барам. Туруп менде мындай менден да кыйыныраак алып баруучу экен деп мандыраш бала баштаган кезим. Ал эми бул тараптагы кичинекей ымыркайыбыз менен таанышып өтөлү. Келиңиз микрофонду бул тарапка суналы. Атыңыз ким? Чоң кыз. Менин атым Калзат. Калзат. Канчадасың сен, Калзат? Мен 10домун. Ондосуң. Майраң менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эмне майрам менен куттуктап атканыбызды түшүнүп атасыңбы? Ооба. Эмне майрам? Балдардын күнү менен. Бул балдардын күнүндө балдар эмне кылат экен? Балдар майрамдашат. Кантип майрамдашат? Эс алуу жайларга барып майрамдашат. Эс алуу жайларга барабы? Сен 10 жашта эс алуу жайларга барасыңбы? Жок, ата-энем менен барам. Ата-энең менен барасың, Биздин Назигибизге канча болду алып барганыңа? Меники 1 жылга жетелик. 1 жылга жетелек. А сиздики? Мен Баластанда алып барып жүргөнүмө 3 жыл болду. Сен уже пенсияга чыгайын деп Сиз турбайсыз булардын арасынан. Мен пенсияга чыгайын деп отурдум. Биз азыр ушул кичинекей кесиптештерибиздин талантын текшерип өтөлү. Азыр Назик, микрофонду сиз колуңузга алыңыз. Назик, жатка билген бир сонун татынакай ыр, балким ырсаптарын билсеңиз, азыр тетиги камерага карап туруп ырдап коюңуз. 1 2 3 Назик сиздер үчүн. Айтарсың болобу? Болот. Жылуу кийин жолуң кыйын ишүрсүң, кыштагы туу борон уруп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Ого, азамат анда Азамат. ыр кесе сизге сунулду. Биздин кичинекей мырзабызга берип койсо. Канатик. Ат жөнүндө. Ат жөнүндө. Атам тайга мингизип, тайды таптап баккын дейт. Уктабай тал түнкүсү, күнү түнү жем чөп жейт. Чу, тай күлүктүгүн карачы, ата бабам сыйлаган атадамдын канаты. Ой, азамат. Анда болсо кийинки ыр дестеди Сиздин сизге. кичинекей татынакай сулуу кыз ырдап берет, Согуш кырсык адамзатты ыйлаткан, ой тилекти максаттарды кыйраткан, ардагерлер, баатырлар элимдин, азыр бизге тынчтык ырын ырдаткан. Сен кайсы жактын кызы болосуң? Канча бир туугансың? Өзүңүн кесибиң өзүңө жагабы? Кана? Мен атам көлдүк, ошондуктан мен көлдүк болом. Апаң каяктан? Апам Нарындан. Нарындан эле боло берчи анда. Бирок атасы каяктык болсо ошол жактан болот. Азамат. Мен 3 бир тууганмын. Менден кийин эжем бар, анан кийин иним бар. Сен ушу алып баруучулукка өзүң кааладың беле, же болбосо кастинг болду, же ата-энең алып келип, сен алып баруучу болосуң деп алып келдиби?
Эң биринчи кастинг болгон. Анан мени мээриме же тандап, мени докторлукка мугалим болуп, анан биз аткарганбыз. Ошентип анан мени тандаган. Ал эми биздин бул чекедеги сулуу кызыбыздан сурап кетели. Назик, Сен деле ошол кичинекей бөөбүзгө берилген суроолорго жооп берчи. Өзүң кесибиң өзүңө жагабы? Ооба, мага албетте жагат. Мен да көлдүкмүн. Атам көлдүк, ал эми апам нарындык. Чоңойгондо Канат сен ким болосуң? Чайганда президент болом. Президент Ой, болосуң. Азамат. Ай, Азамат, тилегиң берсин. Оомин деп койчу, ушу баланын тилеги жетсин. Кыргыз эли канакей биздин балдарыбыз ушундай ак тилегине жетсин. Оомин, президент боло кой. Ал эми Канат, президент болсоң эмне кыласың? Президент болсоң Кыргызстанды башка чоң өлкөдөй кылам дейм. Ой, Азамат. Ал эми сүйүктүү телегөрүүчүлөрүбүз, өзүңүздөр байкагандай эле кичинекей ымыркайларыбыз, бул албетте эле биздин келечегибиз. Ой жүгүртүсүнө караганда, суроолоруна жооп бергенине караганда, көпчүлүгүбүзгө караганда бир аз акылдуураак болгону билинип турат. Азыр бир өзгөчө суроо сурагым келип турат айымдарга жана биздин кичинекей бөөбүзгө. Келиңиз, биз азыр кайрадан оң тараптан баштайлы. Келсе микрофонду колго ал. Сага бир суроо сурап кетели. Кандай болсо туура сонун жана келечекте жаркын боло турган бир теледолбоор сунушта десе, кандай долбоор сунуштамаксың сен? Мен эң биринчиден балдар жөнүндө көбүрөөк кылмакмын, анткени деген борборубуздун келечеги деп коет. Ошон үчүн мен балдар каналын көбүрөөк кылмакмын. Ай, Азамат. Балдар каналын көбүрөөк кылмаксың. Канат, ушу Канаттын жооптору оригиналдуу экен. Сен келечекте бир 20 жылдан кийин сен азыр дароо эле президент болуп кетпейсиң да. Кимден баштайсың? Эң алгач тепкичиңди каякта окуйын деп атасың, биринчи ким болоюн деп атасың? Президентке чейин. Эчтеке болбой турган, чоңой турган президент болом. Мына туугандар, эң сонун ушуну биз жанатан бери талап кылып Ушул эле атканбыз. суроону биздин Назикке берсек, Назик сен чоңойгондо Кыргызстанга ар бирибиз мынакей сен экөөңөр тең жакшы жооп бердиңер да. Атам көлдүк болгондой мен да көлдүкмүн депчи. Бирок ар бир кыргыздардын инсаны ар бирибиз. Биз Кыргызстан үчүн бир нерсе кылышыбыз керек да. Сен чоңойгондо Кыргызстанга эмне алып келем, кандай пайда алып келем дейсиң? Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан жакшы кыздардын бири болгум келет. Эй, алтыным, ыймандуу кыздардын бири болосуң, Бирок кайсы кесиптин ээси болосуң? Мен чоңойгондо диктор болгум келет. Кол чаап коюңуз. Диктор гана болгон Сен дагы тилегиңе жете кой. Мынакей, силер азыр биздин коногубуз болуп отурасыңар, бирок үчөөңөр тең алып баруучусуңар. Эгерде силер үчөөңөр алып баруучу болуп туруп, биз үчөөбүз конокко келдик азыр силерге. Бизге суроо берип, бизди конок кылгылачы. Сиз бизге өзүңүзгө жаккан ырыңыздан айтып бериңизчи. Лом да болбой калат. Оондай ыр болбаса кандай? Мен жакшы көргөн ырым бул. Мынакей силерге суроо берген ырым деле ушунда. Кыргыз эли кылымдарды карыткан, кыргыз эли хан манасты тааныткан, кыргыз болуп өз салтыңды билбесең, анан кантип өлгүң келбейт намыстан. Асы Пушкин. Эми Канаттын суроосун калчы, Канат келип суроо бере койчу. Сиз мага жаңылмача айтпаңызчы. Мынакей. Ак чайнекке көп какка деп эле өлүп калды. Мен айтып берсем болобу жаңылмашты? Байкеге башка суроо бересиңер. Мен жаңылмач айтам, силер кайталайсыңар. Мени кайталайсызбы? Мени сен кайталайсыңар. Жок, сен жаттап алгансың да, давай Назикти кайталайсың. Мейли, Назикти кайталайсың да? Тураны тура эмес деген тура эместе турабы, тура эмести тура деген тура эместе турабы, же турабы? Эми жайыраак айтып берип кой, Тураны тура эмес деген тура эместе турабы, тура эмести тура деген тура эместе турабы, же турабы? Балдардын сынагына сынбайсың болуп калдык шейт, келиңиз. Кел гана мен анда сен жаңылмачыңды кайталайын, Жөн эле отура бербейт белем, суроо сурабай белем. Эми айт. Тураны туура эмес деген туура эмес турабы? Туура эмести туура деген туура эмес турабы? Туура эмес турабы же турабы? Туура эмести туура эмес деген туура эмес турабы? Туураны туура эмес деген туура эмес турабы? Туура эмеспи турабы? Сөздөрү негизи туура эле айттым, Туура. Эми өзүңкүн айт, өзүңкүн айт. Эми мен айтайын, силер меникин кайталагыла. Келиңиз, сиз кайталайсыз азыр, Жакшылап угуп тургула. Чыркылдаган чырк-чымчык, чыркылдашат чырк-чырк-чырк, чырк-чырк экен көк-чымчык, турбайт бир аткада тынчып. Чыркылдаган чырк-чымчык бергилечи тынчтык, чыркылдаган кырк-чымчык, чыркылдабачы чырк-чырк-чырк деп. Чыркылдаган чырк-чымчык, чыркылдашат чырк-чырк-чырк,
Чырк-чырк эткен топ жымчык, турбайт биразга да тынчып. Чыркылдаган көп жымчык, бергилечи тынчтык, чыркылдаган 40 жымчык, чыркылдашат. Чырк. Бул жаңылмачы эмес эле чымчык жөнүндө бир чыгарма болуп калды. Чыгарманы канчалык деңгээлде жаттаганын биздин сол тарапта турган кесиптешим аракет кылсын. Чыркылдатып бер любой чымчыкты. Чыркылдаган чырк жымчык, 40 чымчык. 40 чымчык, нере? Чыркылдашат. Чыркылдашат, чыркылдашат, чырк. Чырк деп кой. Силер дагы өзүңөр кичинекей бөбөксүңөр, кичинекей бөбөктөрдү жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Азыр мен кичинекей бөбөктү туурап берем, силер ошону туурайсыңар, Кесиптешибиз Назира айымдын ичиндеги бөбөк дагы эле чоңой эле окшойт, Ошол Мен эле деле ойдом. бөбөкпү да. Канатик. Же Назик сен туурайсыңбы? Каракей Назик. Жана Сулугусун аты ким эле? Калзат. Кана энди Калзатка туратып көрбөйлүбү? Бул күлкүчү бөбөк экен да. Кыргыздын келечеги өйсүн бир кол чаап койлу. Болду, турабай эле кой. Туурабай эле койлу. Конокторду кыйнабай эле койлу. Келиңиз салтка айланган сурообузду кичинекей мыркайларыбызга сурап кетели. Калзат, Кыргызстан сен үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бул мекеним, мен туулуп өскөн жерим, жана дагы мен жашай турган жерим. Алтыным, Азамат. Канат. Кыргызстан сен үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн жерим, анткени Кыргызстанда биз жашайбыз да жерде. Туура. Кыргызстан болбосо как жашайбыз, Мен Кыргызстандын өнүгүп кетишин каалайм. Ай Азамат, кол чаап койсуңар. Назик. Кыргызстан бул мен үчүн туулуп өскөн жерим, Кыргызстан мен үчүн жашоом. Мынакей биздин жаштар Кыргызстанды кандай көрүшөт? Азаматсыңар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сүйүктүү замандаштар, салтыбызга айлангандай эле биздин жылдыздуу меймандарыбыз менен эфирибиздин конокторубуз менен селфи сүрөткө түшүп, андан соң социал тармактардан көрсөңүздөр болот. Instagram, Facebook, Одноклассники баары сиздердин кызматыңыздарда. Салам Кыргызстан ТВ шоу баракчасына кирип, ушул сүрөттөргө ой пикириңиздер менен бөлүшүп, жана албетте эле жылдыздуу меймандарыбызга сурооңуздар болсо, сурап кетсеңиздер болот. Жана биздин бөбөктөрүбүз менен сөзсүздө селфи түшөлү. Даярсыздарбы? Бул жака келиңиздер, баары сүрөткө түшөбүз. Канакей, мен канат менен бир кучактап түшөнчү канат. Канакей тиякты карайбыз. Камераны карайбыз. 1 2 1 2 75. Азаматсыздар, сиздер үчүн даярдалган сонун оюнубуз бар. Оюнга катышууга даярбызбы? Ооба. Барыңыздарды сахнага чакырабыз. Кол чабуулар. Канакей кол чабуулар менен биздин кичинекей бөбөктөрдү тозбалабыз. Бул шариктерди азыр биз алып турсак болот, сиздерге тоскоолдук кылат. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, келиңиздер бул шарларды биз учурубуз. Азыр кичинекей бөбөктөрүбүзгө ушундай сонун майрамдык берүүбүздө сонун оюн болмокчу. Эң алгач сиздерге биз азыр реквизиттерди берели. Бул тарапта даярдалган атайын сонун шымдар бар. Шымдарды кийебиз. Кана бирден шымдарды алып кийебиз үчөөбүз, Кел ой, Канат, мен сага жардамдашайын. Назик, буну сен кий. Ал эми көрөрмандарыбыз бир кол чаап колдоп турсаңыздар болот. Назик, Канат, Калзар, азыр мен 1 2 3 дегенде бул шарларды шымдарды үчө сала баштайбыз. Даярбызбы? Кол чабуулар. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, 3 2 1 кеттик. Батыраак. Көрөрмандар. Излебиз. Канат, сен ортого кел. Бул жакты карап турабыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, караңыздар, заманбап шымдар. Канат, сен ортого туруп бер. Сиз келиңиз, бул жака туруп бериңиз. Азыр сен Канат ортого тур. Колдорду эки жака кылабыз. 1 2 3 дегенде кара жорго бийин бийлейбиз. Буттарды кыймылдатып ары бери секирип сүйлөштүкпү? Кара жорго оригиналдуу формачан сиздер үчүн. Тос алыңыздар. Кара жорго болбосун
кейде шаңы келеді, қош етек көйлек кибесе қызды шаңы келеді, қос қол ұшсын делеге, қан тарасын денеге, қара жорға Ай, Азамат Қанат. тойды шаңы келеді. Назиктен мықты ұқсаштығы. Бара келді. Браво. Той десе да той болмас, Азамат биздин кичинекей бөктөр байкадыңыздар, кесиптештерибиз аябай таланттуу жана кара жоргону сонун окшоштуруп бийлеп беришти. Тетеги камера карап туруп, кыргыз элине, кыргыз жерине, күйөрмандарга жана алтындай болгон ата-энелиңиздерге салам айтып алыңыздар. Калуу тилектер сиздерде үчүн. Мен өзүмдүн ата-энеме, бир туугандарыма, досторума, тайнеме жана чоң апама салам жолдойм. Алар эч качан оорубашсын, ар дайым жүздөрүнөн эч качан жылмаюу кетпей, бактылуу болушсун деп тилейм. Азаматсың, Келе Канатик. Кол чабар кананда биз канатка узатабыз. Мен болсо атам, апам, тайнем, тайтамдарга тилеп кетмекчимин. Алар эч качан оорубасын, көп жашасын. Кыргызстанчы? Кыргызстан миңге чыксын. Кыргызстан миңге чыксын дейт туугандар. Кыргызстан миңге чыксын. Эч качан оорубасын. Ай, Азамат, Анда келиңиз. биздин сулуу бийкечибизге беребиз. Келе кой калзар. Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Темирканат айылындагы чоң атама, чоң энеме, эжелериме, байкелериме жана дагы Нарын областындагы Актала районундагы чоң эне, тайнеме, тайтама жана бөлөлөрүмө ысык салам жолдойм. Жана дагы алар эч качан оорубасын, жана дагы мени досторума, ата-энеме көп жашашсын каалайм. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ушундай сонун кызыктуу оюндан соң кичинекей бөбөктөрүбүзгө Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын башкы демөөрчүсүнөн белегибизди кайрып коелу. Үйдөгүлөргө апаларды, эжелерди кубантып коюңуздар. Демөөрчүбүздөн белегибизди сизге даярдап койгонбуз. Мынакей биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө дайындалган татынакай белекти алып барып апаларыбызды кубандырабыз, Кана кармайбыз. Кол чабуулар менен узатып алмакчыбыз. Шымдарды чечпегиле, эртең мектепке ушуп барасыңар. Кол чабуулар менен узатып алабыз. Кулактандыруу. Биздин бүгүнкү башкы демөөрчүбүз Фея Сода маркасы. Жария, жашыңа да карыңа, иши кылса барыңа. Барыңыздардын үйүңүздөрдө Феянын каражаттары болуусун каалайбыз. Биздин Назира экөөбүздүн үйүбүздө ар дайым Феянын гана каражаттарын колдонобуз. Барыңыздарга сунуштайбыз. Сергип кеттим. Тайже, кел экөөбүз ойнойбуз. Жок, мен ичияктарды жуатпаймынбы? Фея бальзам оңой эле колдун көркүн ачып, аны жылматай кылат, ошону менен бирге идиштердин да көркүн ачат. Вау, жылтырап калып турган. Бул да болсо Фея бальзамдын керемети. Тазалык үчүн бир гана Фея бальзам. Анда болсо келиңиздер, кайрадан кийинки биздин коногубузду тосуп алууга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү биздин Кыргызстандагы бардык кичинекей келечектерди куттуктап келген биздин татынакай таланттуу кыздарыбыздагы үй бүлөсү менен бияка тосуп алууга уруксат этиңиздер. Ооба достор, сүйүктүү замандаштар, телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстан кечки шоу программабыздын кичинекей бөбөктөрүбүзгө арналган берүүсүнүн жылдыздуу коногу өзү жалгыз эмес, кичинекей татынакай сулуу кыздар менен чогуу келмекчи. Эстрада жылдызы, таланттуу аткаруучу Кыргыздын кымчыбел айымдарынан бири Анжеликаны тосуп алыңыздар. Бир Анжелика десек, эфирге 3 Анжелика келип турган кезде, сүйүктүү меймандар, дагы бир чаңды кол чабуулар, майрамыңыздар менен кичинекей кыздар. Келиңиздер, сиздерди көпкө күтүрбөй, төрөбүзгө чакырабыз. Кош келипсиздер, урматтуу, кадырлуу конокторубуз. Майрамыңыздар менен. Майрамыңыз менен сулуу кыз. Эртина. Майрамыңыздар менен. Майрамдык маанай кандай? Сонун тарбиялуу кыздар келип дароо бары менен учурашат. Куш келипсиңдер. Биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, суп-сулуу кыздарыбыз жана ушундай суп-сулуу кыздарды жарык дүйнөгө алып келген Анжелика айым. Саламатсыздарбы? Куш убакыт түнкү жашынакай ушундай майрамыңыздар менен мен дагы кичинекей балдар кутталгым келип отурат.
Мейман болуп келдиңиз, Анжелика айым. Эң алгач майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анткени ушундай татынакай сонун кыргыздын болочок эң сулуу татынакай айымдардын, кыздардын апасы болуп отурасыз. Сизге ийгиликтерди каалап, кыздарыңыздардын өмүрү узун болсун деп дароо сурап кетели. Акыркы учурда сиздин кыздарыңыздарды биз көптөгөн рекламаларда көрүп атабыз, көптөгөн клиптерде көрүп атабыз. Сиз буларды келечекте ырчый кылам деп азыр эле чечип алган окшойсуз, я? Жок, андай деле бир эч кандай баягы чечип койгон жокпуз. Көбүнчө баягы чыгармачылыкта досторум бардыгы эле кичинекей баягы клипке тартканга кыздарды издеп калган деле, ошо мага чалып эле кыздарыңды тарт көрбөйлүкпү, анан кийин кичүү кызыңды, улуу кызыңды деп ар кимдин өзүнүн мүнөзү бар. Улуусунуку башкача, кичүүсүнүкү башкача, ошого жараша ролдор сунуштап калышат да. Эми жөн эле сиздин мынакей Анжелика деген атыңыз бар үчүн эле сунуштабаса керек да, анткени мындай алмамагынан алыс ыргыбайт дейт. Сизде талант болгон үчүн, биздин кичинекей бөбөктөрдө талант болгон үчүн башкалар дагы чакырып атышат болуш керек, Кыздарыңыз менен тааныштырып кетпейсизби, кандай дейсиз биринчи? Мен ойлойм, кээ бир теле көрүүчүлөрүбүз аттарын билбейт. Кана биздин кичинекей бөбөктөрүбүздүн өздөрүн биздин кыргыз элибиз менен тааныштырып кеткилечи кана. Айыма? Мен атым Айыма болот. Жашың канчада? Мен 7 жаштамын. Кимдин кызысың? Мен Урматтын кызым болом. Дагы кимдин кызы? Анжеликанын. Ай Азамат, кол чаап кой кыздар. Азамат, кийинки кичинекей коногубуз. Бөбөктөрүбүздүн ушундай акылдуулугун карасаңыздар, мен Урматтын кызы болом деп кетти. Азамат, сиз кимдин кызы болосуз? Папам. Папасынын кызы. Атыңыз ким? Элима. Элима. Канча жаштасыз? 4-тө. Анда кел, Элимочка, ушу жерде бүгүн бүт Кыргызстанда, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө сиздерге окшогон татынакай кичинекей бөбөктөрдүн бүгүн майрамында сиз куттуктап кетпейсизби? Кара, биякта түп-түз карап туруп, бардык бөбөктөргө. Марамат менен. Ай Азамат, майрамыңыз менен. Айыма, сизге суроо берсек уруксатпы? Сиз өзүңүздүн Анжелика деген татынакай мамаңызга жардам бересизби үйдөн? Жумуш кылып. Ооба. Эмне жумуштарды кыласыз? Мен тамак бышырганда жардам берем. Эмне кылып жардам бересиз? Жанында туруп сүйлөп турат да. Картошка турашыппы же сабиз? Жок, мен кастрюльдө аралаштырып турам. Ой Азамат. Ай Азамат. Келе койганда биз кичинекей бөбөктөрүбүз бизге ырдап бербейсиздерби? Ыр билесиздерби? Ооба. Силердин апаңар ырчыбы же атаңар ырчыбы? Апам. Апасы ырчы. Кынанда бизге сонун ырлардан ырдап бергилечи. Тоого чыгып барамын, козуларды карадым, арасында мен тандап кызыл гүлдү аламын. Кызыл гүл, тандап сени аламын. Солбасын гүлдөрүм, таптак сууга саламын. Аранжировка жаткызса башта Анжелика болуп калды. Ай Азамат. Анжелика, сиз канча балалуу болгуңуз келет негизи? Үй бүлөдө канча көбүрөөк бала болсун деп ойлойсуз? Бардыгы эми жаратканыбыздын буйругунан болуш керек, бирок мен ошол кыялым көп балалуу эне болсом деп кыялданам. Азамат, баягы пенденин оозундагы Алланын кулагында деп коет, Ылайым көп наристелер сага тартуулаган болсун. Биздин кичинекей кызга суроо берсек, сени үйүңдө папаң көбүрөөк жакшы көрөбү же мамаң көбүрөөк жакшы көрөбү? Папам. Сенин папаң жакшы көрөбү? Сен кимисин көбүрөөк жакшы көрөсүң? Мамам. Сен үйдө апаң кыйынбы же атаң кыйынбы? Мамам. Мама кыйын. Салам Кыргызстан, түнкү шоу программабыздын жылдыздуу энеси деп койсок болот. Жылдыздуу апа, жана бул эң татынакай кичинекей мыркайлардын жанында отурган Анжелика. Сизди дагы бир өтүп ушул майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизден баштайлы. Салт болгон сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан эң биринчи бул менин сыймыктанган бүткүл дүйнө жүзүндө сүйүктүү өлкөм, мекеним, баягы киндик кан тамган жерим демекчи. Ошол бул менин бүтүн жашоом Кыргызстан. Эми оригиналдуу жооптор болмокчу. Элима, келе кой. Кыргызстан сенин үчүн эмне? Кыргызстан менин уюм. Ой Азамат, кол чаап коюңуздар. Кыргызстан менин уюмда угулуп кеткендей болду, бирок үйдө да. Кана Айыма, Кыргызстан сенин үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн менин мекеним. Мен жашап турган жерим.
Болду. Бүттү. Жашай турган жерим, мекеним, азаматсың. Анжелика, сиз жакшы көргөн эң сонун бир нерсе аткарабыз азыр. Азыр сүрөткө түшөбүз. Деп сүйүнүп коюңуз. Жылдыздуу меймандарыбыз менен сөзсүз түрдө селфиге түшүп, андан соң Instagram, Одноклассники, Facebook'ta биздин официалдуу баракчаларыбыз бар. Салам Кыргызстан ТВ шоу баракчаларына кирип катталып, сүрөттөргө ой пикириңиздер менен бөлүшүп, жана албетте эле сурооңузду да сурап кетсеңиздер, биз сиздердин атыңыздардан, жылдыздуу конокторубуздан сурап кетмекчибиз. Келиңиздер, азыр сүрөткө түшмөкчүбүз. Меймандарыбыздын кол чанасында жана теле көрүүчүлөрүбүздүн тиги тарабынан дагы кол чабардын астында. Сүрөткө кайка бияка түшөбүзбү же бияка түшөбүз? Кеңсер бул тарапка келели, баарыбыз чогуу. Анжелика бияка отурсун ортого. Элима кел. Кызды мындай алалы, кичинекей кызды. Сенин алдыма отурабыз. Не болсо жар. Батып атабыз баарыбыз. 1-2. Эң сонун. Биз жырга эле артисттер менен сүрөткө түшүп отуруп өткөнбүз да. Албетте. Кандай бактылуубуз. Анда болсо, урматтуу кичинекей биздин бөбөктөрүбүз, азыр сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап келген биздин кичинекей конокторубуз татынакай эки бир тууган Анжеликанын татынакай кыздары Айыма менен Илима бир жакшы ырдесте сунмакчы. Тосуп алыңыздар. Рахмат, өзүңүз көргөн деле кичинекей жылдыздарыбыз сиздерге талантын тартуулап кетишти. Биз берүүбүздү улантмакчыбыз. Элима, Айыма, кайра биздин жаныбызга келип бериңиздер. Жакшы ырдап келдиңерби? Чарчабадыкпы?
Биз эки кичинекей бөбөктөрүбүз ырдап атса, кичинекей Элима аябай образ берип, моминтип жакшы ырдайт экен. Бул сенин жолуңду жолдоп ырчы болчу да, кичинекей кызың. Балким. Сен көбүнчө кимисинен басым жасап ырдатасың азыркы учурда? Мен экөөнү тең ырдатып, бир басым жасап да мындай аракет көргөн эмесмин. Анткени мен ойлогом, кичинекей болуш керек деп, мындай көп деле билбейм бир. Сен өзүң канча жашыңда ырдап баштадың эле? Өзүм бала бакча кезимде ошол Анда өзүңдү чоң сезчү. өзүмдү чоң сезип, ошондо деген элдер плойка менен ырдаса, мен болсо зубный щеткага самын тыгып туруп анан микрофон кылып ырдачумун да. Болгондо дагы баягы күз күнү телевизордо элестетип өзүмдү телевизордун ичинен көрчүмүн да. Жок, сахнага канча жашыңда чыктың? Сахнага болсо 8 жашыман, 8 жарым жашыман баштап, Айымага ушул бир жыл эле ырларды калды. 9-10 жашымда ырдагам. Кол чаап коюңуздар. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, адатка айлангандай эле ар бир мейманыбыз, ар бир коногубузга бизден өзгөчө оригинал даярдаган оюнубуз бар. Азыр Анжелика, сиздин кичинекей кыздарыңыз канчалык деңгээлде сизге мээримдүү болгонун азыр чогуу тамашалуу оюндан текшермекчибиз. Балдар бизди багат деген сөз бар да, туурабы? Азыр ушул сөздүн түзмө-түз мааниси менен эле кичинекей кыздарыңыз сизди алма менен бакмакчы. Кол чаалар. Элима, Айыма, сахнага чакырам. Элима менен Айымды алып кет. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, салам Кыргызстан Төңкө шоу программасы уланууда. Биздин жылдыздуу кичинекей бөөктөрүбүз, жылдыздуу конокторубуз азыр өзгөчө оюнга катышмакчы. Бул оюнга мен ойлойм азыр Анжеликанын дагы жардамы керек болуп калат. Анжелика айым, мүмкүн болсо сиз да чыгып берсеңиз, албетте эле күйөрмандарыбыздын кол чааларынын астында. Азыр кайсы кызыңыз дагы сизге мээримдүүрүү экенин чогуу байкайбыз, албетте эле тамашалуу бир оюнда. Айыма, Элима, азыр колубуз менен алмаларды кармабай, бир гана тиш менен тиштеп, анан апабызга беребиз, Анжеликага беребиз. Түшүндүкпү? Теле көрүүчүлөрүбүз даяр, күйөрмандарыбыз даяр. Кол менен кармаганга болбойт, бир гана тиш менен алып чыгабыз. Кол чаалар, 1, 2, 3, баштады. Кеттик анда. Алып чыкты, келе кой. Ай, баракелде, бир алма. Дагы алып келебиз, дагы алып келебиз. Элима кармабайбыз. Баракелде, 2 алма. Элима кармабайбыз. Элима акылдуураак экен, алманын сабыгынан кармоодон, иштеп атат. Ай, баракелде, алеме, Айыманын тиши күчтүү экен. Меймандар бир катыраак кол чаалар таап калат. Кырыс деген. That's all there is to it. Кана. Акыркы калды. Дагы бир алма калды. Браво! Баракелде. Мына. Сүйүктүү меймандар, бул кеңеште өзгөчө тапкычтык ойноп койду. Анткени таймаш башталганда эле кичинекей Элима алманы тиштеген оор болуп, алманын сабагынан тиштеп алып келип берет. Ал эми Айыма Азамат, карасаңыздар, жакыныраак тартып көргөзсөк, тердик калгандай бүт бети менен сууга, чын жүрөгүнөн, чын дилинен алма алып келип, апасына берген кези. Кол чаалар болсун. Биз Элимага дагы шаңдуу кол чаалар болсун. Татнакай оюндан соң Анжелика, келиңиз, күйөрмандарыңызга кайрылып кетсеңиз болот. Эркин микрофон сиз үчүн. Чоң рахмат. Бардык бүгүнкү ушул жаркыраган майрамдын күнөөкөрлөрү биздин кичинекей ушундай балдарыбыздын, бөбөктөрүбүздүн, ушундай өлкөбүздүн келечегин алдыда көп үмүттөндүргөн кичинекей балдарыбыздын майрамы менен дагы бир жолу куттуктагым келип отурат. Майрамыңыздар кут болсун. Анжелика, айта кетчү нерсе, алма сатып атасызбы, канчадан болуп атат килограммы? Бул алманы эң жакшы окуган, ата энесинин тилин жакшы уккан балдардын бардыгына таратабыз. Ушул биздин студияда отурган. Ардактуу меймандар, замандаштар, Татнакай оюндан соң, ушундай сонун маанайы тартылагандан соң биз Анжелика сизге демөөрчүбүздөн белегибизди даярдап койгонбуз. Фея сода маркасынан белегибизди берүүгө уруксат этсеңиз.
Сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана албетте эле күйөрмандарыбыз, жылдыздуу меймандар Анжелика жана кичинекей жылдыздарыбызга кол чабуулар менен узатып алабыз. Чоң рахмат. Келтиребиз биздин кутулуу студиябызга. Браво! Байрамыңыздар менен дагы бир рет. Тугандар, теле көрүүчүлөр, замандаштар, аталар, апалар. Кичинекей бөөктөрүбүздү дагы бир рет куттуктап өтөбүз. 45 минут бою сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан шоу программасы болуп өттү. Анда болсо келиңиздер, урматтуу ата-энелер. Ушу кичинекей бөбөктөргө бир эле күн майрам эмес, ар бир күнү үйдө чогуу ынтымакта майрам тартуулап жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен бөбөктөр. Балдар биздин келечегибиз демекчи, балалуу үй, базар, баласыз үй, мазар деп коет. Андыктан ар бир үйдө баланын ыңалаган үнү жаңырып турсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ал эми сиздердин назарыңыздарга биздин шоу программабыздын алып баруучулары Назира Жетигенова, Гүлжайна Атаканова. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин эң эрке кичинекей бөбөгүбүз Санжар Мыкыев. Так бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан.